кармадым. Анан ошондон алайга барсак анан кыргыз жерине кут түшүптүр. Куттун да эле бул арстан алай экен деди. Куткаруучу түштү кыргызга. Айтып берүүчү түштү. Мейли менин сөзүм жакпаса молдонун сөзүнө жабыш. Молдонуку жакпаса окмуштуу сүйлөп атса ага жабыш. Ал болбосо интернеттеги бар, теледеги бар көп эле нерсени айтып атат психологу, астрологу, аны изилде. Ал болбосо саясатчыны ээрчип ал, кыскасы бир жолуңду тап да. Урматтуу журтум, ошентип бир суроо кылып жашаңыздар. Мына биз өткөн эфирде ак карадан чык делип атпайбы? Анан ошондо айтып өткөнбүз. Мынабу адам эмнеден жаралат? Мына ошого каршы болсоңуздар айтыңыздар. Топодон жаралган, анан Кудай жан салган дегенде эле ал жалган. Тамырларын ким жараткан анда? Топодон жаралса. Мисалга, робот жаралса деле анда провод бар, мотор бар, мисалга. Ал жалган. Маймылдан жаралды дегенде жалган. Нурдан, энергиядан жаралган. Буга далил ошо ага адамдардын нурданып кеткени. Мына бүгүнкү күндө Бүймөрем апанын жазган эми ар кандай ар ким сын коюп атат. Аны сотко берди. Ошондо жайсаң атаны сотко берген болуп атат да. Бүймөрем апада не күнөө? Бүгүн манасчы барбы дегиле? Ошо манасчылар да каршы чыкты дейт да. Бир манасчы жок аян менен ааламдан кадимкидей ушу Саякбай атамдай айткан. Бир манасчы жок, капа болбосун. Жаттама манасчылар. Айтыңызчы, могу оригинал, могу аян байланыш алып элет, ушу отурган жерден айтып салат деп. Мисалы Саякбай атаны мен уктум. Манасты айтып киргенде дейт, сөздөрү башка, бирок маанисин берчү депчи. Сөздөрү орун алмашып кетет, бирок бая маанисин берчү деп. Мисалы бир ошо чоң казатты айтабы. Көрдүңүзбү мына? Бул чыныгы. Бүгүн манасчы чыкпайт. Анткени ааламдык илим түшүп атат. Ааламдык, мына мен манас айтып атам мындайча айткандачы. Оригинал манасчы чыкпайт, ар жактан аян алып. Анан эле эми ошол бойдон калган деп туруп эле, анан кийин бир тарыхты ошончо бир кереметти көрүп, Бүймөрем апа аянга бара алды. Бүймөрем апаны да манасчы деш керек, мындайча айтканда. Мына ошону Атамбаев көзүн жууп отурган жок да. Бир 3-4 окмушту жокко чыгарды. Бул экстремизм экен, бул кыргызга шек келтирип атат. Кыргызга эч кандай шек келген жок, бул адамзат жөнүндө берип атат. Жалпы. Анысы кандай урматтуу журтум, менин айтканымды жокко чыгарганыңда сен адам атаны жокко чыгарып атасың. Теңир атаны жокко чыгарып атасың. Ата теги арбайыңды жокко чыгарган атасың. Ата эч качан баланы, эне кызды дегеле бала чакасын жаман болсун дебейт. Жакшы болсо экен дейт, өссө экен дейт. Менин да оюм ошол. Кыргыз өсүп кетсе экен, улуулугуна өтсө экен, кырылып калбаса экен, могу кыргын ушу кыргызга тийбесе экен, кыргыз өз ордуна отуруп адамзатты сактап калса экен деген эле оюм. Мына ошол сыяктуу мына ааламдан жаралды деп берилет. Бул менин эч кандай чыгармам жок, мен бир сөзүмдө жалган жок. Кошумчам жок. Мына ааламдан жаралды кыргыз. Ааламдан келген өкүл. Далилдер ушу ааламдык тастандар, ааламдык маданияттар, улуулугу, аттары. Табият менен сырдашканы, арбайларга маани бергени, пендечиликке топтолбогону, ошо табиятты иштете билгени, жумшай билгени, караңгы дүйнөнү көрө билгени, жумшай билгени. Ааламдан келген өкүл. Ааламдан жаралдык мына. Мына ошентип отуруп, ааламдан келген өкүл. Ушак сүйлөбөйт да. Ааламдан келген өкүл ууру кылбайт да. Ааламдан келген өкүл
жалганчылык кылбайт да, жаман сөздү оозанбайт да. Мына эң башкы ушул биз азыр ушул акка айланып кетиш үчүн, ааламга айланып кетиш үчүн, нурданып кетиш үчүн, могу өлүмдөн кутулуу үчүн мына о 4 нерсени дегиле оозубузга, оюбузга албаш керек. Ушак сүйлөө бул майнезин каарына калуу. Бул ааламдан берилген сөз. Ушак сүйлөө бул чоң күнөө, уурулук, улуулукка өсчү жолду жабат, кырсыгасың, жүзүң карарат, өспөйсүң, өлүм ичинде кордук көрөсүң. Ушак сүйлөө бул майненин каарына калуу, Кудайдын каалына калуу. Мына ушакчы